Түз эфирді Лондондан BBC Кыргыз кызматы саламатсыздарбы. Дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчулпан Койчиева. АКШ президенти Дональд Трамп Британияга келди. Ал премьер-министр Тереза Мэй жана королева Елизавета менен жолугушат. Жана бир аз жеке убактысы да болот. Пакистандагы шайлоо алдында үй бүлөсү менен бирге көптөн бери таянып келген колдоосун дали бекем кармаган талапкерди талдайбыз. Көзү көрбөгөн бул киши тегелеген добуштун жардамы менен билип, ал тургай башка азиз адамдарды шаар кыдыртат. НАТОнун саммитинен кийин президент Трамп Британияга иш сапары менен келди. Ал премьер-министр Тереза Мэй жана королева Елизавета менен жолугушат. Ал эми өлкө боюнча Трамптын келишине каршылык билдирген акциялар өтөрү күтүлүп жатат. 1946 жылы сэр Уинстон Черчилль Британия менен Американын саясий, дипломатиялык, аскердик тарыхый алакасын мүнөздөп, өзгөчө мамиле деген сөздү колдонгон эле. Ошондон бери эки өлкө бул өзгөчө мамилесин аздектеп келди. Трамптын учурунда кандай болор экен? Ыйык Павел чиркөөсүндөгү бул эстелик экинчи дүйнөлүк согуш учурунда курман болгон америкалык аскерлерге арналган. Мында 28 000 жоокердин ысмы жазылган. Эстелик 1958 жылы согуштан кийин ирденип, жаңы дүйнө калыптанганда орнотулган. Америка баш болгон Атлантика биримдиги 70 жылдан бери өнүгүүдө. Аны президент Франклин Рузвельт жана премьер-министр Уинстон Черчилль негиздеген. Жеңиштен кийин эл аралык валюта фонду, дүйнөлүк банк, дүйнөлүк соода уюму, Маршалл планы, НАТО жана Европа биримдиги түзүлгөн. Эл аралык мамилелердин негизин улуттар саясатта, экономика, коопсуздук жана соодада макулдашылган эрежелерди сактап жашоосу керек деген идея түзгөн. Бирок Дональд Трамп Америка бул эрежелердин пайдасын көрүп жатат деп ойлойт. Американын союздаштары эми Рузвельт баштаган эрежелер Трамп менен бүтөбү деген суроого кептелди. Ал тарыхты билбейт. Тарых менен эсептешпейт дагы. Эл аралык мамилеге бизнес соодасындай мамиле кылат. Анын кыймылсыз мүлк бизнеси ошондой эмес беле? Америка эл аралык тартипти ага инвестиция кылып колдотчу. Ошентип эрежеге негизделген тартипти коргоого мүмкүн эле. АКШ өзү бул тартиптен пайда таап келген. Аны доллар менен чене албайсың. Бирок Трамптын көз карашы башка, деди АКШнын мамлекеттик департаментинин мурунку катчысы. Европа Атлантиканын аркы жээгине карап, 70 жылда биринчи жолу тарыхтагы курмандыктан улам өсүп чыккан биримдиктин принцибин аткаргысы келбей жаткан Американы көрүп турат. Пакистанда саясат өтө чиелешкен, кээде опурталдуу иш экенин пхутталардын таржымалы айкындап турат эмеспи? Бул бүлөдөн чыккан саясатчылардын өмүрүнө кол салуу, өлүм жазасына тартуу окуялары болуп келген. Буга карабастан Билавал Бхутто Зардари Пакистан элдик партиясын баштап шайлоого катышууда. Шайлоо 25 июлда өтөт. Билавал Пакистанда эң белгилүү саясий үй бүлөнүн 3-чү мууну. Ал Мултан шаарында үгүт иштерин жүргүзүүдө. Анын апасы жана чоң атасы Пакистандын премьер-министри болгон. Билавалдын партиясы социалдык акыйкаттуулукту көздөйт. Бул Билавалдын биринчи шайлоо өнөктүгү. Көптөр анын Шамдагы айлыгын мактайт. Бирок апасы өлгөндөн бери анын партиясы көп тоскоолдуктарга учурады. Алдын ала сурамжылоолорго таянсак, анын партиясы 3-чү келет. Билавал үй бүлөсүнүн саясий мурасын күчүндө калтыроого умтулууда. Мен өнүккөн тынч демократиялуу жана прогрессивдүү Пакистанды көргүм келет. Менин апам Беназир Бхутто жашоосунун 30 жылын демократиялуу Пакистанды түзүүгө арнап акыры көз жумду. Мен ошол апам көздөгөн максатка жетким келет. Билавалдын атасы Пакистандын мурдагы президенти Асиф Али Зардари учурда Пакистан элдик партиясын жетектейт. Бирок анын принциптери ажырамдуулукту колдойт. Ал паракорчулук үчүн айыпталган, бирок күнөөсү далилделген эмес.
Бирок ал партия түштүк Синдх провинциясындагы колдоочуларын пайдаланып, ири коалиция курууну көздөшү мүмкүн. Мурдагы премьер Наваз Шарифтин коррупцияга байланыштуу камакка алынышы бул партиянын аброюна залакасын тийгизүүдө. Наваз Шарифтин колдоочулары муну Пакистандын армиясы уюштуруп, кансыз төңкөрүш жасаган деген ойдо. Наваз Шарифтин камакка алынышы төңкөрүш болду деп ойлобойм. Пакистанда адам укуктары жоголуп баратканы, эркин басма сөздүн жок болгондугу сыяктуу нерселерге көбүрөөк кабатырмын. Бул маселелерди чечүүнүн эң эффективдүү жолу бул парламенттик деңгээлде көтөрүп чыгуу. Мен дал ошол себептен саясатка кирүүнү чечтим. Бхутто үй-бүлөсүнүн тарыхында каргашылуу окуялар болгон. Ал эми Билавал болсо, прогрессивдүү саясатты түзүүнү көздөрүн айтты. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы эл аралык кабарларды улантабыз. Жапониянын батышында катуу суу ташкындан 200 чамалуу киши курман болду. Ондогон кишилер дали дайынсыз болууда. Куткаруучулар жер көчкүлөрү урандылар астынан кишилерди издеп жатат. Бул Жапониядагы соңку 30 жылдагы эң катаал табигый кырсыктардын бири болду деп айтышууда. Граждандык авиацияда биринчи жолу дрон Атлантика аркылуу Америкадан Британияга учуп келди. Дрон 6,5 миң километрди 2 күндө учуп өттү. Дрон жеке жана коммерциялык учактар менен бирге каттаяларын көрсөттү, деди анын өндүрүүчүлөрү. Алексей Орловдун көзү көрбөйт, бирок ал угуу жөндөмү менен эле Санкт-Петербургда адашпай жүрө алат. Ал башка азиз кишилерге дагы угуу сезүү жөндөмүн өнүктүрүүнү үйрөтөт. Орусиянын Санкт-Петербург шаары өтө кооз. Бирок көз азиз адамдар кантип биле алышат? Алексей Орловдун көзү таптакыр көрбөйт. Көпчүлүк учурда ал ичке таяк менен басуунун ордуна алдындагы нерсеге чейинки аралыкты өлчөө үчүн эхолокацияны колдонот. Алексей таңдайын тили менен такылдатканда үн жакын турган нерсеге барып урунуп кайтат. Бул ошол нерсе өзүнүн канчалык алыс турганын ченөөгө мүмкүнчүлүк берет. Бадалдар. Булар бадалдар. Элестете алдыңызбы? Мен бадалга чейинки аралыкты айта алам. Это умение может развивать любой человек. Көз азиз адамдардын баары эле муну үйрөнө алат. Будет лишать себя зрения. Жаңырыктын жардамы менен мен биздин шаарды добуштар менен сүрөттөй алам. Есть спальни. Эл жашаган аймак бар. Ошондой эле өндүрүштүк жана жашыл аймактар да бар. Бирок жашоо кайнап жаткан шаарда ызы-чуу адаштырышы мүмкүн. Мешает громкая музыка. Катуу чыккан музыкадан, мисалы жүргүнчүлөр өтө турган жерде жол чырактан чыккан үн угулбай калышы мүмкүн. Алексей көз азиздерди шаар кыдыртып айтып берет. Ал ичке таякты кантип колдонуу керектигин көргөзөт жана ар башка буюмдарга тийген добуштардын айырмачылыгын кандай сезүүнү үйрөтөт. Ал туристтерди коомдук транспортко да түшүрөт. Те, кто приходит, они, конечно, Алгач келгендер бир аз кооптонушат. Себеби алар кандай болоорун билишпейт. Бирок аягында баары жайдар кетишет. Алар башка да сезимдер бар экенин жана аны өнүктүрүүгө мүмкүн экендигин түшүнүшөт. Эми спорт. Уимблдонда Серена Уильямс Джулия Джорджту жеңип финалга чыкты. Ал эми германиялык Анжела Кербер латвиялык Елена Остапенканы утуп алдагы финалга чыкты. Дүйнөлүк чемпионатта Хорватиянын менеджери Лука Модрич англис футбол эксперттери бизди оңой эле утулуп калат деп ойлоп, тырыштырып жеңишке жеткизди дейт. Хорватия тарыхында биринчи жолу дүйнөлүк чемпионаттын финалына чыгып жатат. Челси футбол клубу тренери Антонио Конте кызматтан кетерин жар салды. Контенин ордуна Наполинин мурунку менеджери Маурицио Сарри келиши мүмкүн деп айтылууда. Жаңылыктардын соңунда дүйнөдөгү тырмагы эң узун адамдын тырмагын кыркышты. 82 жаштагы Шридхар Чилал 66 жылдан бери тырмагын өстүрүп, Гиннес китебине кирген. Бармак тырмагы дээрлик 2 метр болуп, тырмактарынын жалпы узундугу 9 метрден ашкан. Гиннеске кирем деп кишилер эмне гана кылбайт, 5 бармактагы бышырып жүрөбүз. Программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аналпарган Акшулпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.